Sadır Nurko'yevичти колдойбузбу? Колдойбуз. Sadır Nurko'yevичти колдойбузбу? Колдойбуз. Sadır Nurko'yevичти колдойбузбу? Колдойбуз. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз журтум. Биздин бул жерге бүгүн чогулуп аткан максатыбыз ушу мамлекетибизде тынччылык болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун деп чогулуп жатабыз. Азыр ар кандай бир максатта чогулуп, провокация уюштуруп, ошого аракет кылып жаткандарга мынакей айтарым, ошону колдоп аткан элдерге айтарым, ойгонгула, биздин мамлекетке тынчтык гана керек. Бул мына босогобузда азыр душман кылычын кайрап турган кезде ич ара бизге уруштун эч кандай кереги жок. Бизге бир гана тынчтык керек. Айткан мынакей биздин ак суу эли мынакей биз тынчтык үчүн аягына чейин турабызбы? Биз тынчтык үчүн аягына чейин турабызбы? Биз тынчтык үчүн аягына чейин турабызбы? Бизге тынчтык керек. Биз тынчтык үчүн гана сүйлөйбүз, тынчтыкка каршы тынчтыкка гана күрөшөбүз. Биз ошол шайлап алган ажообуз Садыр Нуркожоевичти колдойбуз. Ошо эл журтту чакырат элем, Садыр Нуркожоевичти колдоп, ар кандай чагымчыл күчтөрдөн алданбай, ошол чагымчыл күчтөрдү кылып аткан биздин Кыргызстаныбыздын ошо бийликтегилерге да айтат элем. Баарыбыз күч бирдикте, баарыбыз биригип, ушул Садыр Нуркожоевичти колдоп эле Кыргызстаныбызды ар кандай чагымчыл элдерди бөлүп жаруудан алысыраак болсок, бул ошо 30 жылда келаткан сазга батып калган Кыргызстаныбызды оңдоп коюш бир заматта эмес. Ошо Садыр Нуркожоевич акырындан аракет кылып келатат. Ошол аракетине жардам берип, колдон буттан алсак, наоборот, колдун бутун буубай. Ошого жардам берүүгө эле чакырабыз биз. Ошо Кыргызстанды 30 жылдан бери сазга батып калган Кыргызстанды бир заматта сууруп алчал камырдан кыл сууручу кыл эмес Кыргызстан. Акырындык менен оңоп, акырындык менен Кыргызстаныбыз үчүн жакшы иштеп келаткан ажообузду колдоп, ар кандай чагымчыл күчтөрдү токтотуңуздарды өтүнөбүз, ак суу эли. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум. Биз ошо Ак Суу районундагы бир туугандар эл журтубуз ажообуз Садыр Нуркожоев, УКМК начальниги Кыдыршаев, Камчыбек кайрылуу жасап атабыз. Ушу Кыргызстанда болуп жаткан ушундай бир акмакчылык, ушу кыргыз элине душман болгон эл журттарга, жанагы биздин кыргызбыз деп жүргөндөргө, ошолорго кандайдыр бир чара колдонгондорду Садыр Нуркожоевич сабырдуулуктун да чеги болуш керек. Ушунча чыдап келдиңиз, сиз бут койгондорго закон болсо эгерде ушул адамдардын баарын эле кыргыз жарандыгын алып Кыргызстандан кетириш керек. Ушул эл журтубуз баарыбыз чогулуп, кыргыз элин ынтымакка чыгарып, ажообузду колдоп бергенде кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди сактоого чоң салым кошобуз деп ушул жерде чогулуп отурабыз. Ак Суу районунун жаштары биздин бул жерге чогулуп атканыбыздын максатынын бир себеби бизге мамлекетибизге тынчтык, бакубат жашоо керек. Негизи ар кандай чагымчыл адамдар болуп атат, ар кандай 30 жылдан бери эч нерсе кылбаган адамдын баары биргелешип алып, ошол менин жеке өзүмдүн оюмда ошол 30 жылдан бери чогулуп, 30 жылдан бери ошол кызматтарда, ар кандай кызматтарда жүрүп, азыр бир кызматтын ээси болбогондун баары оппозициябыз деп биригип алып, ошонун баары элди ар кандай башаламандыкка, ар кандай элдерди козутуп, ар кандай иштерге барып атышат. Ошолорго урматтуу кыргыз элим, учурдан пайдаланып ошону да айта кетким келет. Ошондой чагымчылдыктарга жол бербейли, баарыбыз тең, баарыбыз бир бололу, бар бололу. Бир түндүктүн астына биригели, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгаралы. Кыргызда сөз бар эмеспи, алтооң ала болсоң алдыңдагын алдырасың, төртөөң төп болсоң төбөдөгүн аласың деп. Анысы кандай төп бололу. Анан Кемпироват боюнча дагы ар кандай иштерди айтып жатышат. Кемпироват эми бул жерде 80 канча процент менен ажообуз Садыр Нуркожоевичти колдоп, кыргыз эли полный колдоп шайлап алганбыз ажоо кылып. Анан ар бир округтан ишенимдүү өкүл кылып шайлап алган депутаттар бар. Ошолор менен биргеликте жакшы жагынан чечет деген ишеничтебиз. Кудайым буйрса, кыргыз эли, Ак Суу районунун жаштары баарыбыз биргеликте бир түндүктүн астына биригип, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич менен урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевичтин астын колуна кол, бутуна бут болуп,
бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, биримдикте колдоп алабыз деген үмүттөбүз. Барыңыздарга чоң рахмат. Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу?